Я всех женщин поздравляю с наступающим женским днем. Здоровья, удачи всем! Бишкек шаардык улгайган жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн жалпы типтеги социалдык стационардык мекемеде жашаган апалар үчүн атайын майрамдык сынак уюштурулду. Максат жалаң гана булардын курсагын тойгузуп, жалаң гана баягы социалдык жагын тейлебей, булардын көңүлүн ачыш керек. Себеби булар бекеринен кичине бош отуруп калса эле депрессияга түшөт. Баягы өзүнүн ойлоруна түшөт, тагдырына тарынганын ошо эстейт. Мекеменин эшигин аттаганда эле үмүттүү көздөрү менен тиктеген карыларга кезиктик. Бул жолу баарынын маанайы көтөрүңкү эле. Анткени түйүнчөктө катылган кийимдерин кийип, майрамдык иш-чарада олтурушат. Тактап айтканда, аялдардын эл аралык майрамына карата 15 апанын арасында атайын сынак өттү. Саамалыктын катышуучулары тамак жасоо, небересинин чачын өрүп, мектебине узатуу сыяктуу бир топ кызыктуу тапшырмаларды аткарышып, өз чеберчилигин көрсөтүштү. Майрам ээлерин куттуктап келген студенттер ырдап, бийлеп, майрамдык шаңга шаң кошуп, кадырман каарылардын кол чабууларына гана эмес, баталарына арзышты. Мындай дааталуу күндөрү салткайланган иш-чара болорун билген ата-энелер өздөрү демилге көтөрүшүп, жетекчиликке сунуштарын жолдошот. Карылардын көңүлү кымбат экендигин айттырбай сезген Эркингүл айым майрам күндөрүн алар менен бирге өткөрүүгө болгон мүмкүнчүлүгүн жумшайт. Бекер отурган киши жок да. Мына жаз келатат, эми жаз башталганда эмебиз өзүбүздүн территориябыз чоң, эмелерди участок бөлүп беребиз да. Кичинекей аянтчаларды бөлүп берип, анан күзүндө ошонун жыйынтыгын чыгарабыз. Конкурс кылыпчы, кимдин гүлү жакшы өсөт, кимдин баягы багы жакшы өсөт деп ага да эметебиз. Иш кылса мындай ар кандай колдон келген ыкмаларды пайдаланып эле ушуларды алаксытуу. Гүлжакан Байзаковага бул жер өз үйүндөй болуп калган. Анткени 12 жылдан бери жашайт. Сынакка катышып, кагаздан жасалган гүлдөрү, мөмө жемиштерди орду менен кооздоп тизүүдөгү өзгөчө чеберчилиги менен атаандаштарынан озуп чыкты. Бирок калыстар тобу ар бир катышуучуну куру кол койгон жок. Майрамдык белектерин берип кубантты. Мөмө жемишти биз кыздардан алдырып алдым, администрациялардан алдырып алып туруп жасадым. Ал эми жасаган жагы болсо интернет деген бар азыр. Ошо интернеттен көрүп, өзүм суктандым. Ушул абдан жакшы экен. Татаал болсо дагы ушул абдан сулуу экен. Ушул композицияны тандап алдым да жасадым. Жасаганым бир сааттын ичинде жасап. Бүгүнкү майрам аябай жакшы, шаттуу, аябай жакшы өттү. Ошо бүгүнкү биздин үйдөн, значит, 15 жашоочулар катышты. Бардыгы өзлөрүнүн заданияларын успешно баары жакшы аткарышты. Баары жакшы маанайда жыйынтыкталды. Ошентсе да, аягында эмнени ойлоп, эмне көрөм деп карылар үйүнө барганымды заматта унутуп, тумандап каптаган ойлорго чөмүлдүм. Анткени жүзүндө жылмаюу болгон менен жүрөгүндө кусалуу сагынычы бар ата-энелер экени талашсыз. Кундуз Бегарстанова, Темирбек Рыскулов, Кутман таң программасы.